Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүн ушул Муаммар Каддафини талкууламакчымын. Эмнеге аны өлтүрүштү эле, ким аны өлтүрдү эле, эмне себептер менен деп. Негизи айтса, Муаммар Каддафи бул деген бүгүнкү Путиндин батыш дүйнөсүнө эң терең, эң күчтүү таарынганынын бир себеби болгон. Муаммар Каддафи албетте баягы ал боюнча маалыматтар интернетте бар, ошол видеонун астында ссылкалар болот. Ал ссылкалар менен өтүп текшерип койсоңуздар жакшы болот да. Дайыма текшерип туруш керек маалыматты. Муаммар Каддафи өзү мындай биографиясы интернетте кеңири көрсөтүлгөн. Бир гана айтайын, ошол Советтер Союзу менен Америка Кошмо Штаттары мындай кансыз согушта, муздак согушта ар кайсы тарыхчылар ар кандай атайт экен. Ушул кансыз согушта тирешип жатканда ушул мисалы үчүн СССР үстөмдүк кылган, түзмө түз таасир кылган өлкөлөр ушундай болгон да, көрүп атасыңар. Куба, ушул не Венесуэла, Никарагуа, Чили, Африканын баягы Түндүк Африканын мамлекеттери, бул араб мамлекеттери көп учурунда. Африканын орточо мындай деңгээлинде турган мамлекеттер Кытай, Индия, Иран, ошо бүт бары ошо Советтер Союзунан түзмө түз акча алып, түзмө түз колдоо көрүп, Испания, Португалияда сыяктуу. Ана ошол Советтер Союзунан курал алып турган. Советтер Союзу ошондо Гамаль Абдель Насерди колдошкон, ошо Египеттин башчысын. Ошол Гамаль Абдель Насерди кумир туткан жаш бала Муаммар Каддафи болот. Жана өзү негизи Ливия, бул деген Триполитания болуп, Триполитания Ливия өзү мурунку колония болуп, Британиянын ага чейин Осман империясынын мындай мамлекети болуп, провинциясы, мындай аймагы болуп. Анан кийин Британия басып алгандан кийин аны Британия ошол Аравиядан кетип жатканда, колонияларын жоготуп жатканда, султанды дайындап коюшкандан кийин анан аны революцияны уюштуруп, Муаммар Каддафи бийликти басып алат. Бийликти басып алып туруп, Муаммар Каддафи 40 жыл бою Ливияга үстөмдүк кылат, бийликте болот. 40 жылдын ичинде ошону аны кантип сүрөттөшөт? Муаммар Каддафини сүрөттөшкөн адамдар бул поэт дешет да. Ырларды жазган, китептерди жазган, ошол өзүнүн баягы билими кеңири болгон, анан бирок ошол менен бирге аябай социалисттик идеяларга берилген болгон. Анан кээ бир учурда ушул баягы Куранды да сынга алып ийген дейт ошол Муаммар Каддафи. Анан Ливияда нефть ачылып, нефттерди сатып баштап, Ливияда италиялык компаниялар иштеп, британиялык америкалык компаниялар иштеп жатканда, ошол Ливия тез-тез байый баштайт салыктардын эсебинен. Ошол кезде баягы султандар иштетип жатканда. Анан Муаммар Каддафи бийликке келгенде ошол ишканаларды, нефть иштеткен ишканаларды бүт басып алат, улутташтырып ийет. Улутташтырып ийгенде, албетте, дүйнө жүзүндөгү инвесторлор ошол жерде акчасын салган аябай таарынышат. Анан албетте баягы Муаммар Каддафи НАТО мүчөлөрү өлтүргөнгө каалашат дагы. Жана Путин ага аябай катуу мындай гана бир колдоосун көрсөтө баштайт да. Путин ошол дүйнө жүзүнө Муаммар Каддафи менин колдоомдо мен ага ошо коопсуздук гарантияларды бергем дейт, тийбегиле дейт да. Бирок кантсе да баары бир ушул Муаммар Каддафини батыш өлтүрүп тынат. Эгерде Муаммар Каддафинин мындай биографиясына кеңири токтолбой эле, эң жакшы мындай интернетте жүргөн мифтерди же мындай уламыштарды же чындыктарды карасак, көп учурунда кезиктиресиң керек. Элге кылган жакшылыктары, жакшы жактары эмне болгон деп айтса, бензин сууга караганда арзан болгон дейт. 1 литр бензин $14 сатчы. Жаңы үй-бүлөлөргө сатып алуу үчүн $64.000 берген дейт, баягы жаңы үй-бүлө курулганда аларга жашоону башташ үчүн. Билим берүү, медицина толугу менен бекер дейт болгон ал кезинде. Мамлекетте ар бир үй-бүлө жылына $1000 субсидия алып турган дейт ошол ливиялыктар. НАТОнун аскердик базалары толук менен баягы кууп чыккан дейт өлкөдөн. Анан медайымдардын айлыгы $1000 тегерегинде болгон дейт. Ар бир жаңы төрөлгөн балага $7000 төлөнгөн дейт. Жеке бизнес ачуу үчүн бир жолку материалдык жардам мамлекет $20000 берчү дейт. Чоң салыктарга жана жыйындарга толук тыюу салынган дейт, бирок анан ошол таможня салыктар аз болгон дейт. Жан башына ИДП киши башына $14000 чейин жеткен дейт. Бул $14000 абдан жогору мындай көрсөткүч да. Чет өлкөдө билим алуу, стажировка өтүү мамлекеттин эсебинен өтчү дейт. Негизги тамак аш азыктарына символикалык баалар менен көп балалуу үй-бүлөлөргө, ички дүкөндөргө тармактары баягы тармагы арзан продукция сатчы дейт да. Анан жарактуулук менен өтүп кеткен продукция сатуу үчүн ири өлчөмдө айып салуу, эгерде жараксыз болуп калса ыргытышылыш керек болчу. Анан атайын ошол ийимдин бөлүктөрү ага көзөмөл салчу. Көптөгөн дарыканаларды ачкан дейт, дары-дармектерди бекер берген дейт. Дары-дармектерди жасалмалоо кылса, контрабанда же баягы подделка кылса, ал үчүн өлүм дейт. Эч кандай коммуналдык төлөм болгон эмес дейт. Бүт баягы свет, суу бекер, баары бекер, иттей бекер дейт.
Калк үчүн электр энергиясы бекер дейт. Спирт ичимдиктер сатууга тыюу дейт болгон. Автоунаа батир сатып алууга кредиттер пайызсыз берилген дейт да. Кылмыссыз мүлк боюнча кызмат көрсөтүүгө тыюу салынат. Автоунааны сатып алуу 50%га чейин мамлекет тарабынан төлөнгөн дейт. Милиция кызматкери үчүн 65%ын төлөп берген мамлекет дейт. Бийликке келгенден кийин эл аралык корпорациялардын өлкөдөн кууп чыккан дейт, баарын колго алып алган дейт, бүт бизнести колуна алып алган. Жумушсуздук боюнча пособие $730 болгон. Каддафинин долбоору бар. Жер жүзүндө кездешпеген жер астындагы дарыя да. Ливия чөлүн гүлдөтүү үчүн бул деген жер астындагы сууларды насостор менен чыгарып, жер астынан чоң дарыя өткөзгөн да. Ошол дарыяны өткөзүп туруп баягы Ливияны жашылдаткан дейт. Ушундай аябай чоң зор иштер айтылат интернетте. Бирок ушундай жакшылыктарды жасап жүргөн 40 жыл бою мамлекетти башкарган адамды өз эли өлтүрмөк беле? Көрөлүчү. Кандай эл аралык кылмыштарды жасаган дейт. Талаштуу жактарын карайлы. 1979-жылы АКШ элчилигин талкалаган дейт. Италиялык улутундагы элдин баарын мүлкүн басып алып, үйлөрүн басып алып, баягы өлкөдөн кууп чыккан дейт. Ишканаларын италиялыктардын, британиялыктардын мүлкүн толук колго алып алган дейт. Ошондо баягы колониялык инвесторлор көп инвестиция Триполитанияга, Ливияга киргизген, куйганы менен анын аркасы анан ушундай болуп чыкты. Көп мүлктү жоготушту. Аябай көп бай адамдар наразы качты дейт Ливиядан. Инвесторлордун ишканаларын улутташтыруу болгон да. Бул деген кээ бир учурда инвестициялар мамлекеттик да болгон да Ливияда. Ошол көп учурда мамлекеттик инвестиция алып кеткен акчалар дагы ошол Муаммар Каддафи басып алды да, мындай каракчылык кылды да. Бир четинен баягы колониялык мамлекетке мүлкүн басып алуу бир четинен туура деп эсептесе, бир четинен бул эл аралык баягы мыйзамдарды бузгандык болуп калат. ООП деген Организация освобождения Палестины. Палестинаны боштондуруу уюму Ясир Арафаттын астында каржыланып, ошол Муаммар Каддафи аркылуу аябай көп Израилге каршы жана батыш мамлекеттерге каршы терактларды уюштурган, кылмыштарды уюштурган. Анан Кара сентябрь террор тобун каржылоо деп айтканда, Мюнхенде мисалы үчүн 1972-жылы Кара сентябрь деп атаган арабтар, террорчулар ошол Мюнхендеги Олимпиадага келген израилдик спортсмендердин бир нечесин өлтүрүп кеткен. Ошонун акчасын толугу менен Муаммар Каддафи каржылаган деп айтылат. Анан жашыл китепти жазган дейт. Жашыл китеп бул хадистерге каршылык көрсөткөн дейт. Муаммар Каддафи көбүнчө мусулмандын хадистерин сынга алган, жашыл китеп жазып, ошол жашыл китептин ичиндеги баягы өзү жазып, ал китепти аны Куранга теңдештирип салган деп айтышат да критиктер. Анан ошону айтканда ички ичинде мисалы үчүн мусулман ага-инилер деген уюмдар, туугандар мусулмандар деген уюмдар бар болчу ошол Ливияда, алар ошол үчүн Муаммар Каддафиге аябай чоң тиш кайрышкан дейт. Тиш курчутушкан. Соодага монополия кылып салган дейт. Бир гана Муаммардын кишилери соода кылганга мүмкүнчүлүк кылган дейт Ливияда. Марксизмге ооп кеткен, коммунизм жасайын деп жеке ишкерлердин өзүнө койгон эмес дейт. Габбон өлкөсүнүн Омар Бонго деген диктаторун каржылаган дейт. Борбордук Африкалык Республикасынын баягы киши жеген диктаторун Жанбедел Бакаса деген кишиге дагы ошол каржы берген дейт да, достошкон. Ядролук куралды алганга аракет кылган дейт. Пакистандык Зульфикар Али Бхутто аркылуу ушул ядролук изилдөөлөрдү жүргүзгөн, институттарды ачкан, анан ушундай ядердик куралды жасаганга жакындап келген деп айтылат да. Анан Берлин дискотекасына жардырган дейт. Жардырууну уюштурган 1986-жылы. Иприт газы менен куралданган дейт. Иприт газынын көп запастарын даярдап койгон согуштарга. 1988-жылы Панам самолетун жардырат. Баягы америкалык күчтөр Ливия менен кагылышып кеткенде, америкалык авиация уруп Муаммар Каддафинин кызы каза болуп калат да. Ошондо ал ага өч алам деп туруп, мисалы үчүн 88-жылы Панам самолетун жардырып, ошо пассажирлар менен кошо өлтүрүп салат. 1988-жылы Боинг самолетун жардырып, 1989-жылы Юта Air Франция. Ошол жылдары Франциянын самолетторун жардырат. Анан мигранттарды евро биримдикке жеткирет да, атайын евро биримдик ошол мигранттарга толуп кетсин деп туруп, ошол атайын ошол мигранттарды жеткирүүгө жол берет, уюштурат. Катуу күчөйт коррупция ал кезинде. Анан жанакы айтылып кеткен бүт жакшылыктары, суу да арзан, бензин, бекер коммуналдык, мамлекеттик төлөмдөр, бүт баары ошол нерселер бир гана ошол Муаммар Каддафинин жакын адамдарына тараган дейт. Андан алыстаган жөнөкөй карапайым элге ал жакшылыктар жетпеген деп айтылат да. Анан ошол ички репрессиялар, ага ким каршы бирдемке сүйлөсө, алар баарын ошол өлтүргөн дейт. Анан мусулман өлкөлөрүндө айырмаланып, аялдарга тең укуктуулук берген. Бул тең укуктуулук араб кошуналарынын аябай ошо кыжырын келтирген дейт да. Жана жашыл китепти, өзү жазган жашыл китепти Куранга теңеген. Ошону менен бирге анын ичинде баягы радикалдуу топтор күч ала баштайт дейт. Партиясын жалаң аялдардан түзгөн, ошол да кызыктуу нерсе. Эл аралык лидерлер менен жолукканда ошол аялдар болгон. Аны башкаралап ошол Саша Барон Коэн диктатор деген кинону тарткан. Анан ошол өзүнүн кайка барбасын, ушуну өзгөчөлүгү болгон чатырын
келип тартып кеткен да. Кремльге да тарткан, Францияга барганда дагы Елисей талааларына тарткан ушинтип ошо чатырда президенттер менен сүйлөшкөн. Анан өмүрүнүн акыры келип калганда долларга каршы чыккан, жаңы суверендик валюта чыгарабыз деп айткан. Суверендик коопсуздук идеясын айткан, социализмди жайылтайын деп Жамахирия элдердин массалардын комитеттердин бийлигин таратам деген да. Буудан сүйлөгөн сөздөрү бар, ошо жашыл китебин аябай пропаганда кылып, 3-дүйнөлүк теорияны жайылтат да. Өкүлчүлүк демократия начар, капитализм, социализм жаман, түз элдик демократия болуш керек деп, комитеттер менен башкарылган элдик демократия, комитеттер шайлаган кишилер өмүр бою башкарыш керек деп ушундай чечим менен чыккан дагы. Анан мисалы үчүн буудан айткан, силер деген батыш өлкөлөр, силер деген ушул ар кайсы президентти өлтүрүп коесуңарбы? Силер чечесиңер ким президент болот, ким болбойт. Андай нерсе болбош керек. Биздин коопсуздугубуз эмне, силердин колуңардабы деп ушундай сөз айткан да. 2 саат, 3 саат, 4 саатка чейин бууда сүйлөгөнгө жетишкен. Ушундай көп сүйлөгөн адам болгон да. Анан араб жаза башталат. Араб жаза башталганда ошол Ливиядан өзгөчө мына кара менен бойлогондор, бул деген ошол өкмөт урады деген сөз да. Ливияда жана Тунисияда бүт баягы араб жазы Кыргызстандан башталат. Бизде революция болуп кеткенден 2010-жылы, 2011-жылдан баштап ушул араб өлкөлөрүндө революциялар болот. Революциялар болгондон кийин бул деген Ливияда дагы эли каршы чыгат. Ага Муаммар Каддафи күч колдонуп ийет дагы. Ошол демонстранттарды аткандан кийин радикалдуу топтор, көбүнчө баягы мусулман агайнилер деген уюм, ага каршы баягы Ливияда абдан көп курал складдары болгон. Бул деген Муаммар Каддафи НАТО менен согушканга даярданып жатканда аябай куралды көп алып алган. Советтер Союзунан курал көбүнчө сатып алынган болчу. Ошол куралдардын складдарын ачып, Муаммар Каддафиге кол сула баштайт. Анан ошону менен бийликтен алат, өзүнүн Муаммар Каддафинин өзүнүн баласы өзүнүн атасын өлтүргөнгө аракет кылат, истребительге отуруп алып, ошол истребительди баягы Муаммар Каддафи отуруп аткан хан сарайга уруп, камикадзе болуп, ушундай кандайдыр бир иш-аракеттер болот. Анткени өзүнүн да үй бүлөсүндө мындай ынтымаксыздык болгондо, өзүнүн үй бүлөсү Муаммар Каддафиге каршы чыккан. Анын акырында Муаммар Каддафи өлтүрүлөт. Кээ бир материалдар боюнча бүгүнкү күнү сот болуп жатат. Николя Саркози бүгүнкү күнү сот болуп жатат. Ошол Николя Саркози деген Франциянын президенти бар. Ливиядан 1 миллиард долларга чейин алды дейт. Кандайдыр бир көлөмдө Муаммар Каддафиден акчаны алып, шайлоосун каржылаптыр. Ушул нерсе боюнча анан Муаммар Каддафи ошол мен айткан нерселерди Франция өкмөтүндө кыласың десе, Николя Саркози жок, мен антпейм дейт. Анда Муаммар Каддафи анда акчаны кайтар десе, Николя Саркози согушту уюштурат. Араб жазы башталганда тез арабтарга жардам бериш керек, жөнөкөй карапайым ливиялыктарга жардам бериш керек деп ошол ислам топторуна, радикал топторуна коштоо кылып туруп, бул деген Николя Саркози армияны колдонуп ийет дагы. Франциянын истребительдери, мираштар жана Хаммер деген атайын башкарылган акылдуу бомбанын жардамы менен Ливия армиясын жок кылат. НАТО да кошулат. Ошол Франция согушка чыгымы 320 миллион евродон ашып кетет. Саркози ливиялык өнөктөштөргө анан айтат, баягы эгерде жеңсек дейт, жеңсеңер биз силерди колдойбуз. Баягы ошол радикал топторго силер жеңсеңер, бийликке келсеңер, анда 35% мунай, ливиялык мунай Франциянын карамагына өтүш керек деген талап коет экен да. Ал боюнча дагы маалыматтар ачыкка чыгып кетет. Нефть үчүн да, нефть үчүн, карызды бербөө үчүн ушундай Ливиянын лидери өлтүрүлдү. Анан Каддафинин өзүнүн эли ушинтип баягы ал тарынткан, ал репрессиялаган, ал деген куураткан өзүнүн эле кишилери, керек болсо үй бүлөнүн мүчөлөрү жок кылышты. Ошондо Путин ушуну көрүп аябай начар карады да, силер деген эмнеге ушуну кылдыңар деп. Эмнеге Каддафини эл коргогон жок. Каддафини эл коргогону анткени элита жыргап жүрдү, элита бүт бекерчиликтерге ээ болуп жүрдү. Анын тууган тушкандары, туугандашкан уруулары. Ал эми жөнөкөй карапайым эл кандай карапайым болсо, ошондой болуу боюнча кала берди. Ошондуктан ошол карапайым катмарлары Каддафини колдогон жок. Саркози болсо камалды. Кийин жакын арада Саркозини 2013-жылы шайлоо кампаниясын Ливия каржылаган деп ага тастыкталган документтерди таап, Франциядагы анын душмандары акырындап аны сотко чейин жеткирди дагы. Бүгүнкү күнү Саркозини камап, ошол боюнча сот иштери эмгичекти жүрүп жатат. Анан Муаммар Каддафи өлтүрүлүшүнүн себебин карасак, 40 жыл башкарды да, 40 жыл ичинде улуттук элиталардын кыжырына тийбейди. Бул деген Уинстон Черчилль Англияда айтты эле, саясатчылар жана кичи баланын памперстери тез алмашып туруш керек, себеби бир болот деп. Анткени саясатчы өзүнүн өмүрүндө баары бир оор чечимдерди кабыл алат, же туура эмес чечимдерди кабыл алат, же азгырыкка азгыр болуп кетет. Ошондо эгерде начар иштер топтолсо, аны өз убагында кетпей калса, анда саясатчынын катасы өтө чоңоюп, элдин кыжыры өтө чоңоюп
мындай олуттуу туура эмес окуялар болуп кетиши ыктымал да. Ошон үчүн 40 жыл отурганда бийликте элдин кыжырына тийип алыптыр да, өзүнүн элине. Ички нараазачылыктар жана көтөрүлүштөр ошол исламга каршы чыкканы. Анан нараазачылык акцияда, мисалы үчүн араб жазында курал колдонуу, митингге каршы курал колдонгону, НАТОнун расмий түрдө режимин каршы согушкан элдерди колдой ийгени да, НАТОдо колдой ийгени. Бул жерде өзгөчө айтылып кеткендей Николя Саркозинин өзүнүн катышы болуп кетти да. Ушундай жыйынтык. Эгерде бийлик узактыгы 8-10 жыл болсо жана элди жарбаса, баягы бөлүп силер меникисиңер, тигилер меники эмес, буларга бекер газ берем, буларга бекер бензин бербейм дебесе, демократиялык кандайдыр бир түзмө-түз башкарууну, кеңешмени колдонсо, баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деген жол менен элдин маселелерин чечсе, эл аралык кылмышка жол бербесе, баягы боингтерди жардырып, баягы башка күчтүү өлкөлөрдүн жийине тийип, ошондой иштерди кылбаса, дин менен саясатты ажыратса, өзүнүн саясатын динге теңдеп салбаса, сепаратизмге жол бербесе, эл аралык саясатчыларга алданбай, дыкаттык менен иштесе, Каддафи тынч эле кетмек да. Өзүнчө хандыкты калтырып кетмек. Бирок Джамахири ошентип талкаланды. Анан Ливияда эң кичектей тынчтык жок. Ушул Каддафинин тарыхы бизге сабак болсун. Анан интернетте бир тараптуу пропагандага карабагыла, бар маалыматты текшергиле. Каддафинин көп кылган каталары да болгон, ошон үчүн түшкөн Каддафи. Эгерде каналдан контент жакса, колдоп койсоңор болот. Өз ыктыярыңар менен кийинки видеолордон көрүшкөнчө.